بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtollar bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan salamı jana rahmat bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha vel tanzur nefsum ma qaddemat ligad." Sadaqallahul azim. O iman keltirgenler, sizler Allah'tan korkqula. Jana ar bir can eesi ertenki gününe emneni jibergendigini jakşırak qarasın. Demek Allah subhanahu wa ta'ala menen bizge bu dünyada har kimge har kanday bolsa da wagt berip жатат. Özübüzdün tübölüktүү ahiretibizdi kurup kalıш üçün. Jana erten ahirette biz ökünüp kıjalatçılıkka, kam kaygıga batıp ökünüp kalbaşlık üçün Allah subhanahu wa ta'ala jakşı işlerdi kılганга мүмкүнчүлүктөрдү жана асбаптарды жеңилдетип берип дагы жаткан Аллах Тааланын заты. Анткени ахиретте инсан өкүнүп калат экен. Yawma izi yandamul insan. Al günü insan ökünöt, wala yanfa'uhun nadam. Biroq ökünü insanga payda berbeyt deydi. Eger insan bul dünyada ökünöp turgan bolsa, күнөөлөрүнө, кетирген кемчиликтерине, кыла албай калган амалдарына анда ал пайдалуу. Ошол өкүнүүнүн себебинен ал адам жакшы амал кылганга ниет кылат. Бирок эгер инсан бул дүнүйдө жакшы амал кылбастан туруп, эртең Аллахтын алдына барганда өкүнө турган болсо, анын өкүнүүсү эч бир пайда бербейт. Адам баласы ыйлайт, көзүнөн аккан көз жаштар арык болуп кетет. Андан көз жашты көңүнөн кийин кан ыйлайт, анысы дагы арык болот. Анысы да түгөнөт, ириң ыйлайт. Бирок өкүнгөндүн пайдасы болбойт экен. Эгер бул дүнүйдө инсан Аллахты табып, Аллахты ыраазы кылып кеткен эмес болсо. Ошон үчүн Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Керимди сиз менен бизге хидаят үчүн, туура жол көргөзүштүк үчүн түшүрдү. Жана ахиреттин акыбалдарын бизге алдын ала айтып коюп жатат. Ахиретте кайсы инсандар эмне себептен өкүнүп калар экендигин да айтып жатат. Биз ошол нерсени, акылдуу инсан ошол нерсени билип алып туруп, билгенден кийин ахиретте адам ушул себептен өкүнөт экен. Демек мен ошондой болбошум керек экен деп өзүнө жакшы үлгү алып ахиретке даярдык кылыштык үчүн Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Керимде түрдүү жерлерде ахиреттин акыбалдарын айтып, жана ахиретте инсандар кайсы себептен өкүнүп калар экендигин да баяндаган. Аллах Таала Наба сүрөсүндө айтат: "Ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба." Кыямат күнү имансыз адам, имансыз дүнүйдөн өтүп кеткен адам өкүнөт экен. Я лайтани, аттиң мага өкүнүч болсун, кунту турабан, мен топуракка айланып кеткенде гана. Аттиң мен топуракка айланып кеткенде гана деп өкүнөр экен. Имансыз караса, мусулмандардын баардыгы имандуулар, ибадатка бекемдер, таквалардын баардыгы бейишке кирип атат. Аллах аларды кечирип атат. Пайгамбарлардын шафааты менен, момундардын, аалымдардын, карылардын, ажылардын шафааты менен мусулмандар бейишке кирип атат иманынын себебинен. Караса, экинчи жакты караса, Аллах субханаху таала жаныбарларды болсо, өз арада аларда эсеп кысап кылып туруп, аларды Аллах Таала топуракка айлантырып салып атат. Ошол жаныбарлардын акыбалын көрүп туруп айтар экен: "Я лайтани кунту тураба", аттиң мен ушул топуракка айланып кетсем гана деп, мен да ушул жаныбар болуп калганда деп өкүнөт экен. Демек, инсандын эң чоң өкүнүчү кайсыл десе, имансыз кете турган болсо, имансыз жашай турган болсо, ошол өкүнүч дейт да. Андыктан сиз менен биз иманыбыз бар учурдагы маужуд иманыбызга ишенип калбастан, канааттанып калбастан, матлуб, талап кылынгандай, Аллах бизден кандай иманды талап кылат? Ошондой деңгээлге иманыбызга мээнет кылып, иманыбызды курчутуубуз зарыл экен да, эртең ахиретте өкүнүп калбаштык үчүн. Аллах субханаху таала башка аятта айтат: "Я лайтани тахазту ма'ар расули сабила." Инсан кыямат күнү айтат экен: аттиң, мен ушул пайгамбарга эргешип жашаганда гана, пайгамбарга эргешип жашагандарга кандай сыйлыктарды берилип жаткандыгын, пайгамбарлар менен пайгамбарыбыз менен бирге бейишке кирип аткандыгын, Каусар көлүнөн суу ичип аткандыгын,
пайгамбарыбыздын аларга шафаат кылып атканын, күнөөлөрүнүн кечирилип аткандыгын көрүп туруп өкүнө берекен да. Аттың мен да пайгамбарга окшоп жашаганымда каяктагы бир ырым-жырым, бидат, диндеги жок эле нерселердин аркасынан жүрүп алып, мен ушинтип чоң-чоң сыйлыктардан курук калдым, бейиштин чоң-чоң даражаларынан курук калдым деп өкүнө берекен. Демек Алла субхана тааласы мен бизге эскертип атат. Сен пайгамбарга эргешмейинче эч качан бактылуу болбойсуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолуну, берекелүү, бактылуулуктун жолуну жолдомоюнча эч ким эч качан бактылуу боло албайт экен. Алла субхана таала бейишке бара турган бир эле жол койгон. Ал кайсыл жол десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 24 саат бою көрсөтүп кеткен жолу. Ошол жолдо биз Аллах таалага ибадат кылсак, жашообузду ошол негизде өткөрсөк, пайгамбарыбыз жашагандай, пайгамбарыбыз жегендей, ичкендей, уктагандай, мамиле кылгандай, ошондой мамиле кылып пайгамбарыбыздын жашообузду өткөрсөк, ошондо гана ахиретте инсан чоң-чоң сыйлыктарга, даражаларга ээ болот, өкүнүп калбайт. Дагы бир өкүнүч кайсыл десе, я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халила. Инсан айтат экен кыямат күнү, аттың мага өкүнүч болсуң. Мен ушул паланчы адамды өзүмө дос тутпай эле койгомда кана, ушул адам менен мен достошуп, дос болом деп, бул адам мени тозокко киргизди. Динсиз адам менен дос болуп алып, ошонун динсиздиги мага да өтүп, мен да динсиз болуп, натыйжада Аллахтан алыс болуп, бейишке кирүүчүлөрдүн катарында эмес, Алла сактасын, тозокко кирүүчүлөрдүн катарында болуп калдым деп инсан өкүнөт экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ал-мар'у ала дини халилихи. Инсан өзүнүн досунун дининде болот. Ошондуктан сен өзүңдүн досуңдун ким экенин айт, мен сага сенин ким экениңди айтып берейин дейт да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтты, фалянзур айюкум ахадукум ман юхалил. Ошондуктан карагыла дейт. Ошондуктан сен ким менен достошуп жатасың, аны карагын дейт. Достон доско сыфат өтөт экен да. Жакшы дос болсо, машалла, анын амалы, иманы, таквачылыгы, анын ихласы, анын динге болгон сүйүүсү буга да өтүп кетет да. Өзү билбеген абалда өзү да бул да диндар болуп калат, досу дагычы. Эгер дос динсиз боло турган болсо, имансыз боло турган болсо, амалсыз боло турган болсо, анда аны менен аралашып жүргөн себебинен анын таасири буга да өтөт даган, бул дагы кантип динсиз болуп калгандыгын, кантип имансыз болуп калгандыгын өзү да билбей калат да. Андыктан менен биз жакшы чөйрө тандаш керек экенбиз. Бизге дос, чыныгы дос кандай? Ал бизге бир жакшы иштерде жардам бере турган, жаман ишти бир кылайын деп эме кылып аткан болсо ошондон тосо турган, биздин айып кемчилигибизди бетибизге айта турган, бизге бир жакшылык каалаган адам мына ошол чыныгы дос. Андыктан бардыгыбыз өзүбүзгө дос тандаганда эртең ахиретте бизге душман болуп калбай турган ахиреттик дос тандаш керек экенбиз да. Ошол сыяктуу эле инсан кыямат күнү өкүнөт, я лайтани лам ута китабия. Аттың ушул амал китеби мага берилбей эле койгондо деп өкүнөр экен. Эмне үчүн? Инсан бул дүйнөдөгү убактылуу жашоосунда ал жакшы амал кылбады, иманын бекемдебеди, илим албады, ибадаттарга бекем болгон жок, башка бирөөнүн акысын берген жок. Ошол себептен кыямат күнү амал китебин алганда сол колдон алып калат дейт. Сол колдон алып калган инсан, я вайлата лам аттахи лам я лайтани лам ута китабия. Аттың ушул китеби мага берилбей эле койгонда, валам адри ма хисабия. Мен дүйнөдө жүргөндө ахиретте кандай эсеп кысап болор экендигин ошону толук билбептирмин, толук ошого ишенбептирмин. Билген эмес элем. Ма агна анни малия. Канча байлыгым болсо ошол мага пайда берген жок. Халака анни султания. Менин падышачылыгым, менин иззат, аброй, авторитетим, дүйнөдө жүргөн авторитетим мага пайда бере алган жок деп инсан өкүнөр экен да. Эми адамдын амал китеби оң колунан берилиштиги үчүн эмне кылыш керек десе, иман жана амалын бекемдеш керек. Ошол амалдардын эң Аллах Таалага сүйкүмдүүсү, жакшысы бул намаз дейт да. Кимде ким 5 маал намазга бекем болсо, Алла субхана таала ал адамга 5 белек берет дейт. Эң биринчиси, Алла субхана таала андан рызкынын тарчылыгын кетирип коет, рызкысыны кенен кылат Алла субхана таала. Экинчиси болсо кабыр азабынан сактайт. Ал эми үчүнчүсү мына амал китебин Алла субхана таала оң колунан берет да. Эми амал китебибизди инсан оң колунан алып бактылуулукка жетиштик үчүн намазга бекем болуш керек экенбиз да. 5 маал намазды калтырбаганга бардыгыбыз ниет кылып, өмүрүбүздүн акырына чейин калтырмайм деп бекем ниет кылыш керек экенбиз. Ошол сыяктуу эле инсан
кыямат күнү өкүнүп кала турган амалдарындагы өкүнүп кала турган инсандын өкүнүшкө себеп боло турган акыбалдары кандай десе, я лайтани каддамту ли хаяти. Айтат экен, аттиң. Мен чыныгы ахирет жашоома мен аттиң жакшы амалдарды жиберип калбаптырмын деп өкүнөт экен да. Дүйнөдө жашап жүргөндө, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 90 жыл жашап жүргөндө, мен ошол чыныгы ахирет жашоома жакшы амалдарды жиберип калбаптырмын аттиң деп өкүнөр экен да. Ошондуктан адам айтат экен, менин байлыгым деп, бирок инсандын байлыгы эмне десе, ал жеп түгөткөн, кийип жырткан жана ахиретке жиберген байлыгы гана ошо инсандын байлыгы болот экен да. Андан башка болсо эмне? Андан башка ал бул дүйнөдө калып кете турган нерсе экен. Үйдү заңгыратып курса, ал үй калып калат. Жакшы кымбат улоон алса, унааны алса, ал дагы калып калат. Мураскорлордун акчада байлык таштап кетсе, ал дагы калып калат. Ошондой инсан өкүнөт экен да. Эмне деп? Аттиң мен өзүмдүн чыныгы ахирет жашоома аттиң мен жибербептирмин депчи. Демек, сиз менен биз ахиретте өкүнүп калбаштык үчүн алдыга ахиретке жибериш керек экенбиз да. Ал эми алдыга жибере турган болсок, ал ушундай заттын алдында аманатта турат, ал зат Аллах Таала эч качан аманатка кыянат кылбайт да. Керек болсо ошол нерсени Аллах Таала көйүтүп, чоңойтуп берет. Эгер Аллах үчүн бир нерсени бере турган болсок, убактыбызды, фикирибизди, жөндөмүбүздү Аллах үчүн, Аллахтын дини үчүн бере турган болсок. Ошол сыяктуу эле я лайтаха канатил qadiyah айтат экен, аттиң өлүм болгондо депчи. Өлүм болгондо өлүп эле калсам эле дейт экен инсанчы. Демек инсан өзүнө өлүмдү качан тилеп калат? Качан андан башка эч бир чара жок болгон убакытта тилеп калат да. Демек, ошондой бир өкүнүч болуп калганга чейин, өкүнүү убактысы келип калганга чейин инсан, адам баласы жакшы амалдарды кылыш керек. Акыркысы болсо, Аллах субхана таала Кахф сүрөсүндө айтат: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Бизге өкүнүч болсун. Бул эмне деген китеп? Адамдар өздөрүнүн амал китептерин көрүп туруп таң калат экен. Өтө кайгыга, кыжалачылыкка батат экен. Бул эмне деген китеп? لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. Ал кичинекей нерсени дагы, чоң нерсени дагы ал калтырбай жазыптыр дейт. Ар бир кылган ишимди, ар бир сөзүмдү, ар бир кыймыл аракетимди жазып тур ушул китеп. Эми кандай мен жооп беремин? Эми мунун сурагын кантип беремин деп инсан өтө катуу өкүнүп калат экен да. Өкүнүчкө баткандыктан, жогорку айтылган нерселерден, улам өкүнүчкө баткандыктан инсан яума я'алду залиму ала ядайх дейт. Инсан өзүнүн колуну муну чыканагына чейин чайнап жеп салат экен дейт. Өкүнгөндүктөнчү. Эми ошондой ахиреттин катуу күнү, катуу азап болгон күнүбүз менен биз өкүнүп калбаштык үчүн демек ар бир амалдарыбыз жазылып аткан экен. Биз ушундай ар бир амалды кылгандан мурда биз ошондой өзүбүзгө бир эсеп кысап кылыш керекпиз. Ушул амалды кылсам, ушул амалым менин амал китебиме жазылат. Чоң болсун, кичинекей болсун жазылат. Эртең ошол бүткүл инсанияттын алдында, бардыгынын алдында эсеп кысап болот. Ошол кезде мен өзүм ошого жооп бере аламбы деп туруп ахиретте шерменде болуп калбай тургандай амал кылыш керек экенбиз да. Аллах субхана таала баарыбызга ахиретти көздөп, ахиретибизди куруп, ахиретте өкүнүп калбай турганчалык деңгээлде иман жана амалга, ахлакка, сыфатка бекем болууга тауфик мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин.